Нарын облусуна, Кочкор районуна. Акырында бүткөндө жер айдоо бир жумага илинип калды. Андан кийинкиси чөп пресилчү. Өзүбүзгө 7 жылга ылайыктап график менен өтүлдү. Пландап, өзүбүзгө төлөгөнгө жараша мүмкүнчүлүккө ошондой. Ыраазысызбы өзүңүз мындай бир көңүлүңүз? Ошо көңүлүбүзгө жаккан үчүн барып алдык да көрүп. Шума изоляциясын коет экен. Могул шума изоляциясы бияка коюп берген. Мындай бузучулук баш оорубайбы, жакшы элеби? Жок, тынч да, жумшак. Күнгө болбойт да. Алган жагы өзү карап турат келип бүтемесин. Кетсе келишет өзү. Жеңилдетилип атат. Мисалы, сразу $39.000 табыш деле кыйын. Чогултушта кыйын, андан көрө 10% төлөп калган убакыт менен төлөй берем. Күн суук болгондо ичи жылуу, күн ысыкта салкын. Мен бул тракторду мен алдым. Андан кийин муну иштеп жүргөндөрдүн байкемди көрүп жактырып, андан кийин бул тракторду алышты мынакей. Сайыстын убагынан бери эле ушул трактор менен эле келет анда. Ды деле жүрөт. Алда каралбай калды. Бул сварка экен, сак. Бул сак. Жаңы техникадан алса эле мындай тың жумуш болот экен да. Мурункуда трактордун бузулуп калды, анан дөңгөлөгү жарылып калды, же тияга кетти, май агып калды деген жок. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Агролайф KG YouTube канал Нарын облусуна, Кочкор районуна, Исакеев айылына келдик. Биз эми көп айылдар кыдырып жүрөбүз, бирок мынакей биринчи алгач ушул айылга келдик, Кочкор районунан. Биз азыр дагы кезектеги карманыбыз менен тааныштыралы, андан сөз уланталы. Учурашып коюңуз. Саламатсыздар. Мен Кочкор району Исакеев айылынан Жолдошбек уулу Бейшимбек атым. Ушу Агротектен биз ошо тракторду алганбыз, Элдик банктан. Бейшимбек мырза, Агротектен канча жыл мурун алдыңыз эле? Жасты алдым. Жаста ушул жыл эле. Где-то бир 6 айдан ашып калыптыр, Июнь. Аябай. Эски техникаларында саны көп экен. Азыр да дрон менен да көрсөтүп, мындай подсъемка менен көрсөтөбүз. Сиз өзүңүз канча жылдан бери дыйканчылык менен элексиз, анан механизатор катары өзүңүз канча жылдан бери? Бала кезден эле окууну бүткөн дыйканга тарагандан бери 93-94төн бери эле иштеп техникада. 94. Союз тарагандан бери эле механизатор экенсиз да? Ооба, Союз тараган. Ошо техника менен көбүнчө. Кандай техникалар менен иштедиңиз мындай бир эскертип кетсеңиз? 80 трактор айдап жүрдүк эркинде. МТЗ. Ошо менен жүрдүк көбүнчө эле. Андан кийин былтыр ошо формалит алдык. Формалит. 11 Сиз биякта Кочкор районунда ушул Исакеев айылында кандай өсүмдүктөр, культуралар өстүрүлөт көбүнчө? Бизде көбүнчө эле чөп, арпада. Чөп, арпа. Картошка. Кандай кызматтарды аткарат? Муну менен алганды жер айдадык жазда, кичине аягында келип калды. Жер айдоонун эң аягында илинип калды, бир 10 күн, бир жума эле иштеди бул жер айдоого. Акырында бүткөндө жер айдоо бир жумага илинип калды. Андан кийинкиси чөп пресилчү. Мен чөп пресс менен жүрөт. Биздин көрүүчүлөргө бир көңүл буруп кетейин деп атам. Артыбызда турат, 2 трактор турат. Бейшембек мырзаныкы мынакей. Бул менин артымдагы трактор. 1104 бул. Ошондо 110 аттын күчү болот сиздики, Канча калдыңыз эле ошону? 33 калганбыз. 33кө. $33.000 кандай жолдор менен алдыңыз эле? Элдик банк аркылуу алдык. 6% менен. 6% менен. Сизге ушул шарттар ыңгайлуу болду? Бул негизи жеңилдетилген шарт деп айтылат да. Чыныгы жеңилдетилдиби же? Азыркы эметтик да, өзүбүз график түздүк да, графиги менен кеттик да. Өзүбүзгө 7 жылга ылайыктап график менен өтүлдү. Пландап, өзүбүзгө төлөгөнгө жараша мүмкүнчүлүккө ошондой түздүк да. Биринчи взносун баягы 10%чү эле ошонусун бердиңиз. Ооба, төлөдүк. Келе эми бул тракторго жакыныраак келип, бир өзүнчө бир орусча айтканда обзор деп коет го. Бул трактор негизи кандай иштеп атат? Бул трактор биздин тракторлорго караганда күчтүү болуп атпайбы, ведущий болуп атат. Биринчиси. Комфортный. Ичи комфорт, жеңил болуп атпайбы, айдаганга чейин. Ыраазысызбы өзүңүз мындай бир көңүлүңүз бир ошо көңүлүбүзгө жаккан үчүн барып алдык да көрүп муну. Бир бу ага чейин бир текшерип көрүп, ошо 2-3 бардык да, муну алгыча да көрүп барып атып алдык да. Ошо көрүп алдык да. Бир кыйынчылык жаралдыбы алып атканда же? Жок, азырынча жаңы болуп атат да, жаңы эчтеке эле эме кылган жок, түйшүк кылган жок, жүрүп атат азыр. Азыр 1204 бул 120 аттын күчү, жаныңызда кесиптешиңизби же тууганыңызбы? Агаңдыңыз да? Менин агамдык. Ал деле ошол убакта алган? Жок, бул былтыр келген трактор. Бир жыл мурун алыптыр да? Бул бир жылдан мурун. Ошондо агаңызды көрүп, анан кийин сиз алган экенсиз. Ооба, аны көрүп, алгандан кийин аны алдык да. Агаңыз иштеп, ошо агам баласы айдайт муну, азыр биякта келип коет.
келиңиз бир капотты ачып, бир өзүңүз айтып бербейсизби? Канча аттын күчү, кандай двигатель турат? Анысын двигателин Биздин деле айдап жүрөсөм мен. Мына ичи мындай болот багы, комфорт болгон ичим. Ичинде кондиционер эмелери бар, ошо артыкчылыгы. Кирип отуруп айтып бериңиз. Кандай эмнелер артыкчылыктары бар? Дегенде эле мына креслоска сонун болуп отуруп Креслосы жумшак, мына мияки болуп, өзүң ылдый өйдө болуп, мындай удобный да мунусу. Рулевойлору жеңил. Кондиционер бар, эмелери бар ичинде. Ошо жаштарга ылайыктуу да жакшы. Жаш балам айдайт көбүнчө мунучу. Жаштарга ылайыктуу да майнтон, сайнтон баары кондиционер бүт иштейт булар. Ошо балаңыз кандай эмне деп атат? Аябай жакшы деп атабы? Ооба, айдап жүрөт азыр. Ошол Агротрек өзү жанагы шума изоляциясын коет экен. Могул шума изоляциясы бияка коюп берген да. Мындай бузуучу болуп башы барбайбы? Жакшы элеби? Жок, тынч да, жумшак. Күнгө болбойт да. Жумуш дарылдабайт да. Мурунку тактырга караганда дарылдаган азыраак болгон да. Ичинде жок да, ичинде шум жок. Ошонусу бар, тынч. Так, эми айнектер боюнча бир силерге мурун деген эмеси жок. Биз айнеги ачык болчу, өзүбүз затёмка кылдык да мунун баарын. Ичине эс алып кээде. Ысык болуп кетип атпайбы аябай. Бирок ичи эми кондиционер бар да, салкынынан бирок. Баары күн нуру эс алганга. Жаш балдар айдаганда элескилеп унчалып атат экен да. Көбүнчө балам айдайт да муну. Балаңыз бир отуруп бир кечинде маектешип калганда эмне деп сырдашасыңар ушу трактор боюнча? Эми азыр жакшы эле дейт балам, жүрүп атат, артындагы силе кечине өтүп атат, артында иштеген шаймандардан өтүп атат, трактор бузулбайт. Трактор жаңы да азыр. Тракторде эме жок. Расход канча болот? Эң оор жумуш жасаганда айдадык деп аткансыздарбы? Ошо айдаганда бир канча расходдор боюнча? Эми талап палада нормально эле мындай катуу айдап жолполду айдаганда ичинде саларикасы эме болуп калат. Эми буларкы беркилерге ичинде расход эмерээк да. Эми объем чоң болуп атпайбы? Объемдор чоң да, тигилердикине. Ошондо силер кандай шаймандарды илеп атасыңар? Эми буга жаңы келгенде сокко келгенбиз, жаңы алганда. Анан азыр болсо андан кийин пресс эле. Көбүнчө пресскен азыркы учурда. Азыр сезонда ошол да. Бүтүп калды сезон прессте да. Жайлата эле чөптөй жүрүштү, чөп пресс. Азыр мынакей көрүүчүлөргө эстетип коелу, сентябрдын аягы. Бизде чөп бүтүп калбады. Бүттү. Биз эми могу эме пресsilгенде шалкылдабайчы. Чечип койдуңуз. Ооба, бул пресске буларын эметпей алып салганбыз, бу навескаларын чечип салганбыз. Чын эле биякта эме. Дөңгөлөгүндө күрзүгүн да чечип салганбыз прессте, оор. Дөңгөлөктөр өзүнүкү. Өзүнүкү күрзүктерин да дөңгөлөктөрүн чечип салганбыз, пресске оор эмне каттан. Сокого ылайыктуу да маларчы. Сoko сүрөгөндө. Мостору мындай сапаттуу көрүнүштүбү? Азыр жакшы эле жүрүп атат эми, алганбыз. Жакшы эле бар. Кандай деп ойлойсуз, ушу бир өзүнүн акчасын мактачыдайбы? Эми жаңы башталып атат да, эми дагы 3-4 жыл жакшы жүрүп берсен. Көзүңүз жетет, көз жеткен үчүн алдыңыз да. Ошодан. 7 жыл дейт, эми 7 жыл дагы бир жакшы жүрүп берсе ага чейин бузулбай ичине. Ушу сборка боюнча жалпы ушул механизатор болуп көптөн бери иштеп атпыз. Сборкасы ылайыктуубу сизге? Жүрүп жакшы эле ылайыктуу. Мындай болгону бизге лопусу дейт, маңдай чаң үйлөйт экен да. Каяктан? Вентиляторчу, лопус. Газ бассаң азыр бул жерде быргыстат да. Ушунсу эле да, ошо эмеси эшиктин астын эмелер, мындай поля киргенде ушул чаң. Ошо ичинде отурганда чаң кирбейт, Ичине кирбейт да, могу жерин азыр от алдырбай десең, могу жердичи. Үйлөйт да, ошо моторуна лопусу ушу жерди чаңдатат да, ушунусу бар да. Ушунусу жерди чаңдатып иштей турган техника экен да. Бул жерди быргыстып ийет, азыр мындай газ басып айдасаң, бул жерди быргыстып. Азыр биз байке бизге бир айдап бир көрсөтүп бересиңер да. Бир чаңдатып бересиз да. Жок, азыр бул газ бассаң эле чаңдайт, азыр от алдырбас газ бассаң эле жерден чаңы. Ушунусу эле да, чаңды аябай үйлөйт да. Грузик боюнча. Грузиктердин ошо сокого жаз эмеде алып койдук, прессте чечип койдук. Анан жөн эле пресс жөн эле сүйрөп жүрөт да бияка. Сокодой жер тартпайт да, күч келбейт да. Муну эле сүйрөп жүрөт да, мындай элечи. Сүйрөп жүрөт. Канча бак өзү? 2 140 литр. 140 литр. Бөлүп толтурасыңар да. Жок, бөлбөйсүң, бир эле куясың ошо 2 бакта. Кошулган. Тиги жерден эле куясың, ар жагынан бу жерден куйганда эле багына кетип атпайбы. Бир эле 140 бир эле куйулат. Мына багына бу жерден эле май куйсаң бүттү, бир эле куйулат. Мындан эле бак, бу жерден куйсаң бүттү, 2 багына кетет. Бир мына крылья боюнча сурап койчу деп бирөө айтат да. Эми крылосу бурулат ары. Бурулат. Эмне артыкчылык берет? Мындай болуп бурулуп сурулуп кете берет да крылосу. Башка тракторлордо мындай жок, Мунуку крылосу ары бери түртүп койсоң. Так, кандай сурам бар дагы?
Бул 3 ай эми 3 ай боюнча маалыматыбыз жок да. Бул 3 ай мыкты производительдер да. Өзүңүз бир эмне деп кошумча жазасыз бир? Эмнени кошумча? Жалпы. Эми азыр пока жүрүп атат, жаңы дем. Сизге жаңы болуп атат да. Азыр эмеси жок да, мындай азыр эчтекесин бурабасакчы азыр пока. Сиз механизатор катары бир өзүңүздүн бир кеңешиңизди айтпайсыңарбы? Жанагы эме деп коет го. Эң негизги каталар, кандай каталар кетет? Трактор сатып алып атканда, ошо механизаторлор, жаңы механизаторлор сиздин кеңешиңиз. Биздики бул эски трактор болсо айтат элең да, бул жаңы тракторден эмне завод. Бул заводтуку да. Бул заводтук баары бир жаңы болуп атпайбы, заводтукун айта албайбыз да, азыр буга эме жок да. Претензия жокпу? Азыр жаңы жүрүп атат. Азыр болду отурдуң оталат кетип атсаң, азыр эме буга эме жок да. Азыр кичине эски болсо айтат элең да, тиги баланча. Пока сиз эчтекеңиз эчтеке элексиз, запчасть жагынан кандай деди силерге? Беребиз дешти, кенен дешти. Эми муну азыр эмеси боюнча келип карап турабыз деген, өзүнүн километр час 1000ге чейинкисин тиги алган жагысы өзү карап турат, келип бирдемеси кетсе келишет өзүлөр. 12 ай гарантия алдыңыз. 12 ай? Жок, 12 ай эмес. Мотор час 1000. 1000 мотор час. 1000 мотор часка чейинки гарантиясы бар. Ал мотор часы бүтсө, гарантиясы бүтөт экен. Ошого чейин гарантия бирдеме болсо өзүлөрү. Бир жолу болгон тетиги эмес, щит приборунун ичине. Ошондон келип өзүлөрү которуп кеткен. Эмне жагынан? Щит приборунун. Щит прибор жагынан ба? Жөн эле которуп коюшту эле. Мунуку электронный да ошол жеринен өтүп калган бул трактордук. Щит прибор бүт электрон. Биякта өзүңүз мындай буну унутуп оңдоп антимете алганга мындай көзүңүз жете, оңой эле көрүнчүдөбү же? Оңдойбуз да, мындан оңдолтпай, иномаркаларды эле оңдолтпай. Амалын таба алса. Жакшы. Жүрөт чыкылып атабыз. Азырынча таза да тиелекпиз. 4 ай болду. Бейшенбек мырза, мынакей урматтуу көрүүчү. Бейшенбек мырза биз өзү жаңы алдым деп атат эми. 3-4 ай эле болуптур. Тиелек. Жаңы нерсе өзүн аябай жаңы көрсөтүп атат да. Эми баягы кемчиликтерин деле айтып, жана чаңдаган жерин деле болбосо, калган баары жакшы экен да. Бизге бир айдап эметип көрсөтүп бересиз да. Бекендештер, биз азыр Бейшенбек мырза менен бир сүйлөштүк. Жанында турган мынакей 110 аттын күчүн кичине мындай айтып берди. Бирок ал байкебиз 1,5 ай мурун алган экен. Кичке маалымат берди, бирок мынакей атыңыз ким сиздин? Оразбек. Биздин көрүүчүлөр менен бир учурашып, анан таанышып койгула, анан кийин сөз уланталы. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурланбеков Оразбек. Ушу Кочкор районунун Исакеев айылынын тургуну болосуз. Ушу жерден бери дыйканчылык менен алек болуп, механизатор катары иштеп келатасыз, кызмат кылып келатасыз, Ушул биз максатыбыз Агролайф KG YouTube канал бир максатты көздөп келдик да. Ушу Farmlead аттуу тракторлордун бир кандай иштеп атат, жөн эле биз шаарда магазинде турганда тартып калабыз да, жылтырап турганда. Анан ушундай кандай иштеп атат, өзүн кандай көрсөтүп келатат. Механизатордун өзүнөн бир угал иштеп келдик да. Өзүңүз бир оюңузду бүгүнкү күнү кандай көрсөтүп атат, ошону бир айтып берип койсоңуз. Трактор Farmlead Deutschfahren заводунан чыккан трактор кандай иштеп атат? Трактор өзүн жакшы көргөзүп атат. Жумуштарды токтоткон жок. Ошол. Сенин тракторуң мынакей бул биздин оң жагыбыз болуп калат. Канча модели канча? 1204-1. 120 аттын күчү болот, 1,5 жыл мурун август айында алынып тур, мынакей 1 ай. 1 жыл 1 ай болуптур. Ошонун ичинде кандай кызматтарды аткарып келдиңер? Мунун ичинде деген көбүнчө сокко менен пресс. Ошол экөө эле болду. Сокко менен иштегенде канча расход кылса болот? Сокко менен иштегенде 18-17 гектарына. Мындай бир
мурун кандай тракторларды айдадың беле мурун? ооба Мындан башка булар эскирээк болчу алар. Бирок аларды айтпай эле коелу эми. Аларга да рахмат өзүнүн ишин кылышты. Мындай айырма барбы мындай өсүш? Жумуштун Айырма бар. результаты, убакытын экономдолуп, комфорт жагы. ооба бар айырма. Ошол жагын айтып берчи кененирээк. Мун деген айдаган мисалы дыты айдадым, дыты менен 30 литр куюлчу гектарына. 1 гектар 3 саат, 3,5 саатка кетчи, 4 саатка чейин. Муну менен болсо 1,5-2 саат гектарына түз жер болсо. Жакшы эле убакыт менен да Майдан дагы да. Майдан дагы убакыттан дагы, Э. Ошондо азыр ал эми дытылар да комфорт деле жок болчу да. Баякта деген монтор эле мажиттан коюп эле кетип жүрөрсүң да. Азыр биякта кандай болот ичи? Ичи салкын күн ысыкта. Күн ысыкта жылуу чаң кирбейт. Музыка коюп алып, рахаттанып коюп иштей бересиң, Ооба. Бул өзү кандай келди ошо? Кандай жолдор менен алдыңар? Канчага алдыңар ошондо айтып берип. Через банк менен алдык. Пагуршиги дагы бар, ошо менен $39,000 болду. Жана күнү менен. Кандай жолдор менен алдыңар? Айыл лизинг менен. Айыл банк менен, Жанагындай 7 жыл, Ооба. анан 6% 10% башкы төлөм. Ооба, 10% башкы Ошол төлөм. канчалык ыңгайлуу болот ошол шарттар? Жеңилдетилген шарттар деп коет го, жеңилдетилдиби? Ооба, жеңилдетилип атат. Мисалы сразу $39,000 табыш деле кыйын. Чогултуш да кыйын, андан көрө 10% төлөп калган убакыт менен төлөй берген. Жумушун кыла бересиң, акча тая бересиң, иштей бересиң. Бул тракторлордун мощности, двигательдери канчалык ошо кызматтарга туура келип атат? Бул жакта канча болот азыр? Канча цилиндр? 4 цилиндр, турбинасы менен. Турбированный бул? Ошол. Запчасттар менен проблема болгон жокпу? Ушу 1 жылдын ичинде бир көйгөйлөр болду, ошону ачык эле айтып койсок жакшы болот эле биздин көрөрмандарга. Запчасттан эми анча мынча болот экен, бирок Техника деген техника бузулат, оңолот. Баягы Агротректин алып атканда сервисный обслуживаниясы бар. Ооба. Ошол жакта кызматкерлер бар, мындай жардам берип эметип атышабы? Ооба, жардам берип атат. Дайыма байланышта, Ооба, байланышта. Ошол мен трактор Агротректен алдым. Бузулганда деген сервис келип оңдоп берип атат. Талаада, пойладан токтогон жокмун. Ошол. Келе кичин жакындатып туруп, могу эмесин ачсак болот капотун. Ошо капот ачылып атат, бирок радиаторун тазалаш керек эле. Анда ачпай эле, тим эле мындай эле чекесине бул ичин негизи аябай эле көп жолу тартканбыз да. Ичине отуруп, анда айтып бер ичинин комфортун. Бир блогер болуп бизге Ошо блогер жагысы жок экен да. Iya. Блогер жагысы жок экен да. Ар бир өзүнүн эмеси да чеберчилиги. Ошол ичинде кондер бар, майын тобон бар. Печкасы да бар бул жерде. Мындай күн суук болгон кезде. Күн суук болгон ичи жылуу, күн ысыкта салкын. Ошол удобствосы кундуку пагурщиктин 2 ырчагы биякта, биягында ырчактары. Бир креслога бир мурунку трактордой эмес болчу, Мурунку тракторлор деле ушундай, бирок иштетиш эмес экен да. Эмеси комфорттуу. Муну деген шумоизоляциясын жасайт да ошо Агротрек. Шумоизоляциясы жакшы экен. Агротрек жасап көргөздү, астын полун ачып. Мындай тынчыраак, башка. Главный могу минуста могу поворот, дальний ближнийлер экен, муну өзүм коюп койгом, дальний ближний КамАЗды. Өзүң ылайыктап. Поворотник, анткени поворотниктер биякта экен күлчатыл эле. Ошол. Жакшы. Мындай терезе эмелерден тонировать этип мындай молодежный кылып турсуң да, Анткени күн ысыкта дагы кондердун да жардамы тийбей калат экен да, күндө тийгенде. Баары бир, ээн талаада жүрсөң. Болгон жерде айнек болуп, ичи аябай ысып кетет экен. Анан жардам берип атат, Ооба, мындан күн салкын болот. Тетиги шторкасы иштеп атабы? Шторка иштеп атат. Монтип туруп, түшүрүп туруп, тонированный кондиционер иштеп туруп, бир жарым саат эс алып келсең да. Ичи кандай? Кененчилиги? Ичи кененчилиги нормаль. Кенен. Анча мындай тракторлорду көрүп атам, кызыгып барып көрсөм, иштери тар мунуку кенен. Артыкчылык болуп атат да туурабы? Буга болсо өзүм да камера койгом артына. Ошо мунун артына деген 4 корпус айланма сокко илип жүрөм. 850 килограммдык, ошону көтөрүп түшүрүп иштеп жүрөт азыркы моментте. Периодчуна Айланма. Биякта барбы ошо сокко? Ооба, бар. Тартып ал, Плавающий бар, артында 6 выход бар. Көп шланги кошо турганга
ылайыктуу, жакшы. Канча шайман кошуп атасың ошондо? Кайсы ягына? Жалпы жөн менен канча шайман кошулат? Буга деген пресс, соко болду. Азыр силерге ошол жетип атат. Жетиштүү. 2 цилиндр менен көтөрөт, 2 цилиндр менен ылдый басат, трактор да көтөрөт. Плавший дагы бар. Ошол. Мост дөңгөлөктөр боюнча. Бүт эле дөңгөлөктөр өзүнүкү 1 жылдан бери жүрөт сокодо. Могу негизи бул Farmlit немис заводунун немецкий технология негизинде жасалган да. Айтылган деп турабыз. Ооба, айтылган. Немис деген сөзүнө канчалык ушу татыктуу? Немистер технология, техника жагынан күчтүүбү? Мисалы деген мунуку деген МТЗ 80-дикинде экен, бүт гидравлика, моз, коробканыкы өзүнчө. Мисалы бөлөк тракторлорду көрүп атам, аныкы гидравлика менен моз коробкасынын майы бир экен да. Мунуку деген гидравликаныкы өзүнчө, моз коробка экөө өзүнчө. Ошо артыкчылык. Ошол артыкчылык да. Дагы мындай сейлка эмелерди кошуп кийин иштей турган болсо, мындай силер өзүңөр эле жумушуңарды кылып атасыңар да, негизи. Мындай башкага услуга кылып атасыңарбы? Эми азыр өзүбүздүкөн анан айыл дагы эле. Алар деле ошол эле кызматта. Ооба. Эгер муну иштеп аткандан кийин башка бирөө мындай тааныштардан алам десе, ушуну сунуштайт белең. Бул тракторду сунуштайт элем тааныштарга. Мен бул тракторду мен алдым. Андан кийин муну иштеп жүргөндөрдүн байкемди көрүп жактырып, андан кийин бул тракторду алышты мынакей. Экөөнүн айырмасы болгон күчүндө эле. Бул 1054, бул 1204. Бул 120 аттын күчү, бул 110 аттын күчү, ошондо эле. Калгандактар бүт эле окшош. Ошол. Сени көрүп, ошол жакшы иштеп атканын көрүп жактырып алган экен да, Саламатсыздар. Салам алейкум. Менин атым Нурлан Орозбектин атасы болом. Нурлан байке, сиз канча жылдан бери ушу техника менен механизаторду? Мен Союздун убагынан бери эле ушул трактор менен эле келатам да. Бул комбайн жабам. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, биз биякта эле тартып калдык. Оператордон суранып кетем. Биякта ушул айылда силер механизаторлор болуп иштеп келатыпсыңар. Чыныгы мындай ишенсе болот да, анткени карабайсыздарбы, биякта Нива турат. Бул деген Союз убагындагы не деген комбайн. Ар жакты деле карасак пресс-подборщиктер Киргизия, баягы атактуу Киргизия. Тиги жерде эмелер жүрбөйсүзбү бияка? Бери. Бияктан көрсөтүп коелу. Бул мындан чечип койсоңор керек, бул күндө. Мунуку. Мындай азыр бунун кызматы бүткөн соң алып койгон турасызбы? Бул азыр иштей элек да, чөп менен иштеп атпайбы? Бүттү эми чөп дагы. Чөп дагы бүттү. Мындан кийин кызматы кандай болот? Азыр тиги оружий болуп атат, азыр картошкабызды касып атабыз. Караңыздар, урматтуу көрүүчү. Мынакей. Биз деле Союзда төрөлүп калдык, көрүп калдык. 90-жылдарда эле ушул эле тракторлор, буларга чоң рахмат. Не деген кызматты кылды, канча адамды бакты, Ушулар эле иштеп аткан да. Булар азыр ушинтип туруп калды да. Бул тракторлор бул карабай калышпады. Туруп калды. Бирок бул жүрөт эми. Жүрөт, бирок эми эски болгондон кийин майда арак жумуштарга болуп калды да. Иштейт, бирок, иштейт, жүрөт. Касилка чаптыр, жүрөк. Мынакей дыты. Дыты деле жүрөт. Алда кара албай калды. Бул сварка экен, сак? Бул сак. Бул тракторлерге, бул эмеге керек да булардын баары. Бул талаада туруп бир жерде сынып калса, бул иштейт, бул да? Баян жүрөп эле оталдарга коюп туруп артете койсуңар. Бул эме сак эмес, бул генератор менен. Болгарка баарын иштете берет. Бир гана сварка эмес? Сварка эле эмес, бүт иштетет ошол жерден. 20 киловатт менен.
Мынакей. Свет жок эме дегендерге мынакей ушу жакшы экен да. Бул самодельный экен да. Ооба. Мына биякта эле көрсөтө берсең пери. Анан кийин биз могу жерден жанагы перевертуш сокко деп ушуну айтып атат. Бул. Ушу жөнүндө айтып бербесең, качан алдыңар эле? Муну тиги меники тетак бөлөк жакта турат. Бул тиги инимдики, тиги жанагы 1004-түкү да бул. Ошого алып келген. Мунун айдаганы аябай эле жакшы. Жакшы, э? Ооба. О перевертуш сокколордун Ооба, артыкчылыгы аңдөң болбойт экен, бир тегиз айдалат экен да, жерчи. Тегиз айдалат. Мурунку сокколор кичине Ал тиги бороз салып, ал дөң болуп калып, анан экөөнүн кошулганы чуңкур болуп калып, жета. Мында андай жок да. Анан эле мунун эмеси тиштери слабыйраак болуп атат да бизге. Бул эми расходник да, бул эми алмаштырып турасың. Жок, алмашканда жок болуп калып атпайбы? Алмашканда жокпу? Ошол. Муну каяктан алдыңыз силер? Муну Бишкектен эле келген. Ошо Бишкекте бир магазин алдыңызбы же мындай эле заказ менен элеби? Заказ. Аркында айдап калдыңызбы? Ал илгерки тракторум ал. Бул Казакстан. Казакстан илгери айдачымын аны. Ал андан кийин тигин айдап анан кийин. Бул мен илгерки тракторум. Иштедиңизби ушу менен, э? Ооба, жер айдачымын. Ошо жерде, Кочкор районунда. Мынакей пери биякта да көрсөтүп коелу. Биякта деген не деген Ал эски мындай запчасттар. баары эле бар. Могу жерде жем турагыч деген бар. Биякта да жем турагыч бар экен. Чөп турагыч. Иштеп да бул? Иштейт. Мунун дөңгөлөгүн чечип алышкан тура. Иштейт. Бут керектүү нерсем бүт эле бар экен да сизде. Бүт эле бүт. Маяка талаага чыгып бир көрсөтөлү. Биз Кочкор районунда жүрөбүз. Негизи биз Нурлан байке Кыргызстанды айланып кыдырып жүрөбүз, ушу тракторлор кандай иштеп атат деп атайын көрсөтүп атабыз да. Мынакей бул жерде картошка экен. Биякта негизи эле картошка да, э? Ооба, основной эле картошка менен эле чөп. Анан эгин көп деле эгин көп болбой калды, азыр основной эле чөп болуп калды. Мал болгондон кийин чөпкөн. Могу картошканын батыбасы колорадский жук көрүнбөйт го сизде? Эмнеси? Колорадский жук деген жок го сизде? Жок, бизде жашай албайт алар. Колорадский жук жашабайбы? Бир күнү сыган кезде бир пайда болуп калат, андан кийин эле. Андан кийин эле жоголуп кетет. Лабораторияда айтып атты эле, биякта суук тамыр түгө чейин тамыр суук болуп окшойт, э? Бизде ал жашай албайт. Суук да бизде. Түнкүсүн суук болуп калат. Дагы эмне деп кошумчалап бересиз, ушу кандай бир негизги кеңештерди бере аласыңар биздин жаштарга техника боюнча? Мындай жакшы жаңы техникадан алса эле мындай тың жумуш болот экен да. Мурункуда тракторуң бузулуп калды, анан дөңгөлөгү жарылып калды, же тияга кетти, маягып калды деген жок. Жаңысы жаңылык кылат экен да. Мындан азыр булардын эле оңдогондору эле пресстин эле эмеси. Бул эмелерин, ушуларын эле оңдогондору. Булар деле буга келип, мунун дагы суроо өтмөктүгүн. Уже булар негизи свалкага кетиш керек болчу да. Бирок биз иштетип атабыз. Болбой эле иштетип атпайбызбы? Эми силерге дагы ушу берки шаймандар дагы жаңылардан буйрусун. Алып калганда келип тартып калганга аракет кылалы. Так, мейли анда. 2 жыл болуп калды, эч кандай эмеси жок, иштеп келе жатат. Эксперт чөп эмеси, анан дан эгин. Күчү дагы жакшы экен. Сокко айдады, бир башымды айдады быйыл жазда. 2 жылдан бери айдап келет. Эч проблема жараткан жок. Кызматын кылып атат. Иштеп атат. Чаңдабай эле. Бирок өзү моторун телоп айланганда эле такыр топурак жолотпойт экен. Бүт удобный экен да, тияк бияган артын ачылат экен. Эң башкысы техникада обслуживание, ремонту, запчасти.